$500.000 para alат деген, мына дүниеге шеременде болдық. Өкімет мүшелері, премьер-министр, тұрыңыз, неме Халилов. Мен болғанда уақытты арыз жазып тұрмақпын мен. Ушу тергөө бутчогу кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөө бутчогу мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Урматтуу премьер-министр. Талкуу болуп атат. $500.000, мына мен кыдырып жүргөндө, айлыкча губернатор иштегенде кыдырып жүргөндө, премьер кыдырып кийин айлыкча кандидат болуп жүргөндө, ушул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апалары, инвалид балдын апалары, баласын карап иштей албай, ушу бизге бир айлык төлөп берип коелучу деп мына ушуну суранышты кече мына чечти, ушул маселеге чечилди. Премьер кол койду өткөндө, ушул болбогон ошол акчага сүйүнүп атышат, сүйүнүп биз ушул балабызды багып атып, ушул мамлекет бизди карай баштады, айлык төлөй баштады деп. $500.000 деген эмне деген нерсе бул? Баардыгын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баардыгын тең. Убактылуу четтеп тургула министрде, урматтуу премьер-министр. Отурат, алып келип, коопсуз кеңеште отурат бул жерде. Эмне деген шеремендешилик?